Акла районundагы Жаңылтылап айылынын фермери Намазбек Касымов акыркы жылдардагы кургакчылыктын кесепетинен ойдогудай түшүм жыйнай албай, менчигиндеги малын асыроо чоң машакатка айланган. Жай бою өзү топтогон жем-чөбү ашып кетсе, бир айга араң жеткендиктен аларды сатып алууга аргасыз. Бирок иштеп тапканынын көбү күндөлүк тиричилигинен ашпагандыктан баарысы тең эле сыдырга салгандай тегиз эмес. Биртке чакан малыбыз бар. Ошо малды карап эле байлап четинен бирин экиден сатып, мал менен оокат кылам, үй бүлөбүздү ошо мал менен багам. Арпа, буудай айдачымын, анан актабай калды. Кийинки күндөр суу аз, анан жерибиз таштагыраак жер, могу үстүдө. Анан чөп кылып койгонбуз. Төрткүлүктү асыроодо жогорудагы кыйынчылыктарга кабылышкан Актылар районундагы аз камсыз үй бүлөлөргө Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы өз колдоосун көрсөттү. Анын жардамдарынан Актылар районундагы 3 айыл аймагынын тургундары пайдаланышып, жакан үрөнчүлүк чарбасынан алынган 60 тонна арпа муктаждарга калыстык менен таратылды. Жалпы суммасы 1 миллион 331 миң 494 сом түзгөн төлөм аталган донордун эсебинен жүргүзүлгөндүгүн белгилейли. Кургакчылык көбүрөөк болуп атат, той камдоо, түшүм алуу кичине азыраак болуп калды башка жылдарга салыштырмалуу. 2 жылдан бери ушул проекти менен ушундай арпа таратып атабыз. Элдерге жакшы эле жардам болуп атат. Чынында эле өткөн жылы да малчылардын аба ырайына байланыштуу тобокелтеринин туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун чектеринде Нарын облусунун бир катар райондорундагы социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөргө сезилерлик көмөктөр көрсөтүлгөн. Ошондо Нарын, Ат башы жана Жумгал аймактарындагыларга баш аягы 85 миң 373 доллар сарпталып, кышкы тойтары жетишерлик жем менен толтурулган. Мындай кайрымдуулук саамалыгы быйыл да улантылып, элеттиктердин түшүктөрү аздыр көптүр жеңилдеп отурат. Биздин ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн арасынан 319 адамга тургунга ошо 20 тонна 386 килограмм болгон арпа таралып бүгүнкү күндө башталды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кичине да болсо жардам болот деген мүнөздө ушундай иш алып барылып атат. Айлыбызда эми Кудай буйруса бардык иштер жакшы болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын ушундай эле иш чаралары Ат башы жана Жумгал райондорунда да уюштурулуп, аз камсыздардын ар бири 64 килограммдан арпалуу болушту. Албетте, бул колдогу малды каардуу кыштан чыгашасыз алып чыгууга мыкты өбөлгө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.